Tuğanlar, assalamu alaikum. Kutmandуу günüңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге туғандар сатыла турган койлорду көрсөтүп беребиз. Тагыраак айтканда, бүгүн биз Карабалтага жакын жердебиз. Бул чыгарылышта 4 баш, 2 тиш, 4 тиш ургачыларды көрсөтүп беребиз. Анан 3 баш кочкор бар. Мына чоң кочкор 2 тиш. Параметрлерин азыр эсине сураймын. Анан моите Шарпейдин небереси мына. Артта чоңураак мына. Бул Дайшидин баласы. 3 коз кочкор бар. 2 коз кочкор, бир чоңураак 2 тиш кочкор. Мынагы койлордон баштайм биринчи. Мынагы 4 кой. Баштайм мына 4 кой. 2 тиштер. Кайсылар 2 тиш болуп калат? Бул сарысы 6 тиш. Мына 6 тиш бе? 4 тиш 2 тиш. Бул 6 тиш жаңы сайыптыр, булар 4 тиш 2 тиш экен. Канчасы боз? Бар эле бозку. Бирөөсү эле эмерек да мындай. Мына кочкорду карап турган, эм бурул да? Ошол эле билбейм дейт, бирок калгандары мына бул, мына курсагы чоң болуп билинип турат. 4 баш кой. Муну сурайсыздар, негизи дээрлик жаш койлор экен. Анан мына 2 тиш кочкордун бою бийик экен, билимсизденчи. Ушунун жүнүн кыркканыга мындай көк болуп атат азыр. Чоң кочкордун бою канча? 97. Бою 97 экен мына чоң кочкордун бою. Мынагы кичинекей Дайшидин баласы тугандар, мына кулактарыны, баштарын бир четтен өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Тиги Шарпейдин небересин аз бери чыгарсак сонун болмок. Мына кетти мына. Чоң. Көрдүңүздөрбү? Мына Крутойдун баласы экен тугандар, мына Крутой деген кочкордун баласы. 1 жаш канча айлык бул? Так айтканда. 1 жаш 6 ай. 1 жаш 6 айлык экен. 2 тиш экен тугандар. Мына кочкор. Бою 97. Бул кочкордон эмне? Экстерьер вообще күчтүү ушу кочкорду. Мына өзүңүздөр бир четтен көрүп турасыздар. Кулак 21-22. Эми сөз кылалы. Мына жерде көрүңүздөр. Дайшидин баласына сөз кылалы мына. Кичинекей ар жакта жашынып атат. Кош. Мына. Дайшидин баласы канча айлык? Мына коз. Майдын аягында туулган коз экен. Ачык куйрук, зеркальный мына. Кулактары бир акма кулак 18-19 чыгат экен. Мына шар 20 бе? Кулагы 20 чыгат экен кичинекей коздун. Анан мынагы Шарпейдин небересин сөз кылалы. Кош. Мына жакта мына Шарпейдин небереси турат. Мына куйругун бир рет көрүп алыңыздар. Буттары жоон экен. Бул канча айлык? Анан мунун коңкосу жоон экен тугандар мына. Ширинасы. Бакойда мындай. Мурдунун уч жагы мына коңкосу күчтүү экен. Мына кочкордун коңкосуна эч биринки жетпейт. Шарпейдин баласы канча айлык? Неберesi? Апрельский коз экен мына Шарпейдин неберesi. Кулагы канча чыгат болду дейсиң? 19 дейт мына. 19-18 экен ошонун кулагына. Разрез чөткий экен. Аз көрөсүздөр. Эми кеп кылайлы. 4 койдун баасы дүңбү же бөлүнүп да сатыла береби? 50 сурап атам да. 4 койдун баасы 50 000 сомдон экен. Анан кийин мен Крутойдун баласынын баасын сурайын. Кысылып калды. Чыкты эми. Крутойдун баласынын баасын айтың эми 2 тиш кочкор. Анын баасы 120 000 сом экен мына онун баасычы. Шарпей небереси 50. Мына чоң 50 000 сом экен. Дайшидин баласы сен кичинекей коз кочкор. 40, 40 000 сом тугандар. Чыгып кетпесин, тосуңуз. Тугандар, баарын баасын айттык. Кызыккандар болсо чалып көрүп сүйлөшө бериңиздер. Биз жыйынтайбыз видеобузду Дареги Карабалта шаары тарапта. Эсине чалып так дарек сурайсыздар. Чалып байланыша бериңиздер. Биз сиздерге сатыла турган малдарды бир четтен көрсөттүк. Мына ушул малдар сатыкка коюлду. Буйруса. Соодалашмай, андай-мындайды эси менен сүйлөшүңүздөр туган. Биз сиздерге эси айткандай кылып жеткизип бердик. Эси мына ушундай 2 тиш, 4 тиш, бирөөсү 6 тиш жаңы которгон деди уктуңуздар. Үчөөсү боз, бирөөсүнүн билбейм. Анан билинет деди. Мына ушундай тугандар. Чалып байланыша бересиздер өзүңүздөр.
Ана қошқарларды бір рет қоңғаларын көріп қойыңыздар. Шарпейдің баласын, невресінің құйрығын көріп алыңыздар. Бұл қойлар. Құлақ, баш, жүн, өңдерін дағы өзіңіздер көріп, шеттен көріп, анан байланышыңыздар.